атабыз ооба энебиз. Адам атабызды Аллахым жаратканда кыямат күнгө чейин келе турган инсандарды адамдын урпагынан келе турган белинен чыгарган. Дагы баарынан келишим убада алган. Эмне деген келишим, эмне деген убада? Аласту би роббикум? Колу бала. Мен силердин робуңар эмесминби? Жаратуучуңар, тәрбиялай турган, кажетиңерди бүтүрө турган, муктаждыгыңарды бүтүрө турган, сыйынганга ылайыктуу робуңар эмесминби дегенде, бардык Адам алейхиссаламдын балдарынын рухтары сен биздин робубузсың деп жооп бергенбиз. Ошол убада келишим ыйык Мекке шаарында болгон. Мекке шаарынан чыгып бериште жакын эле Арафат деп угуп жүрөсүздөр. Ошол жерде Наъман деген өрөөм бар. Наъман. Арафаттын дагы бир топ бөлүгү кирип кетет. Сахи Муслимде риваят келет. Пайгамбарыбыз айткан буну. Наъман өрөөнүндө бардыгына келишим алган. Алгандан кийин Алла Таала кайра Адам атабыздын белине киргизип койгон. Учур-учурда келип чыгып келе берет атабыз да. Ошол жараткан Алла менен пенденин ортосундагы болгон келишим убаданы эстетиш үчүн Алла пайгамбарларды жиберип келди. Асмандан китептерди түшүрүп келди. Баракчаларды түшүрүп келди. Эң акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келип ошо келишимди эстетти. Эң акыркы китеп Кур'ани Карим ошо келишимди эстетти. Адам баласы дагы жиндерге дагы баарыңарга ошо келишимди. Бул ааламдын кожоюну жалгыз Алла, аны тааныгыла, баш ийгиле, моюн сунгула, айтканын аткаргыла, тыйгандан тыйылгыла. Бардыгы ушул. Кур'анда Алла субханаху ва тааля ушунун баарын чечмелеп берди, көрсөтүп айтып берди. Алланын улуу китеби. Хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрү Кур'анды чечмелеген. Кур'ани Каримди Алла Таалам өзүнүн каалоосун Кур'анда баарына жашырган. Эмнени каалайт Алла Таала? Өзүнүн сөзү бул. Алланын сөзү, Кур'ан Алланын сөзү. Алланын каламы. Периштелердин, инсандардын, пайгамбарлардын, жиндердин сөзү эмес. Жалгыз Алланын сөзү, шек күмөнсүз. Толугу менен Алладан түшүрүлгөн. Ошону пайгамбарыбыз 23 жыл чечмелеп берди. Ар бир аяттар, ар бир сүрөлөрдү, ар бир сөздөрдү ачык айкын баяндап, түшүндүрүп, себеби дегенде Кур'ан бул жашоонун жолдомосу. Жашоонун планы, жобосу. Ар бир инсанды оңдой турган китеп Кур'ан. Ички дүйнөнү тазарта турган, агарта турган, арулай турган Кур'ани Карим. Нурлай турган китеп. Адам баласын чыныгы инсан кыла турган китеп Кур'ан. Чыныгы инсан кыла турган китеп. Бейишке лайыктуу кыла турган китеп Кур'ан. Дозоктун отуну болуп калуудан сактай турган китеп Кур'ан. Адашпай турган, шайтандап кетпей турган, айвандап кетпей турган, жырткыч болуп кетпей турган. Инсан катары жаралдыңбы? Инсан болуп жашооңду өткөрүш үчүн ошон үчүн китеп Кур'ан. Экономикабы? Кур'анды кара. Айтып койгон. Укуктарбы? Кур'анды кара. Кылмыштуулукпу? Кур'анды кара. Адеп ахлакпы? Кур'анды кара. Мамилеби? Кур'анды кара. Башкаруубу? Кур'анда турат. Баш ийүүбү? Кур'анда турат. Мойнунда кандай аманат бар? Кандай жоопкерчиликтер бар? Кандай милдеттер бар?
Kur'an aytıp koydu. Buga çeyin emne eleň? Hazır ne? Bundan keyin emne bolot? Barda Kur'an aytıp koydu. Jakşı, jaman amaldın bardygyny aytıp koydu. Tübölüktü beyişti. Tübölüktü dozoktu. Allah sıpatlap berdi barda. Şu jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga jakyndaýly. Allah'ını jakyndan tanyýly. Çyraýly tanyýly. Özübüzün jaratuvçubuzdu tanyýly. Ömür berүүçüni tanyýly. Jürek sokturuuçunu tanyýly. Jamgyr jadyrgandy, kar jadyrgandy tanyýly. Tündü alyp kelgenini tanyýly. Tündü getirip gündüzdü çıgargandy tanyýly. Gündü jarkıratkan, aydy nurlantkan, jıldyzdary menen asmandy kozdogondu tanyýly. Şunu bardygyny jürgüzüp atkan, kıymıldatyp atkan, gözömöldep turgan kim eken? Sizdi binsizdi barыбызды. Bir tamçı su, kan, et, söök, muun müçölör, barın etap menen. Kanday akırı emi tolluk adamın kelbetindeki çıraylı bir predmet gelip kaldı bu dünyaya. Manake, göre turgan, uğa turgan, süyley turgan, basa turgan, karmay turgan, bir şunday bir jaralgan birö gelip kaldı. Atı insan dedi. İnsan için Allah Teala bardığını yarattı da. Dünyada ahirette insan için. Değişte dozokta insan için. Hayvanlar için emez. İnsanlar için. Şunçu tuğandar Allah Teala'ga jakyndaýly. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala özübüzü bizdi jaratkanga jakyndaýly. Çyraýly tanyýly. Adamdın jüregindegi elhamdülillah gayrıluu kaytuusu jaratkan Allah bolup turат. Kitapdagi at-taqarrub ilallah. Allah'a jakyndaw kitabi. Kaysı amaldar menen insan Allah'a jakyndaýt, kaysı amaldar menen Allah Taala'dan uzaktaýt. Allah'a jakyndawnun manisi Allah Taala'nın raýymyna, hidayatyna, jaratkan Allah Subhanahu wa Taala'nın geçirimine Allah Taala Allah Subhanahu wa Taala'ga jakyndaw. Ötkenki sabaklarda aytkan elek. Şoň üçin inşallah geliňizler barыбыз Allah Subhanahu wa Taala'ny süýüp jaşaýly. Jakşı görüp jaşaýly. Wallezine amanu aşaddu hubban lillah. İmandu kim? İmandular Allah Taala'ny en katu jakşı görgönдөр. Ata-enemiz jakşı görebüz, ayal bala çakabız jakşı görebüz, özübüzdü jakşı görebüz. Daha köp nerselerdi jakşı görebüz. Biri atın jakşı göret, biri itin jakşı göret, biri mışıgın jakşı göret. Biri daha bir kozusun jakşı göret. Her kim her nersesini jakşı göret. Bu suyu ayaktan çıkıp atar. Bu suyunu kim berdi? Allah Subhanahu wa Taala koygon suyu. İmandı adam barынан Allah Taala'nı jogorı koyatgendagi Allah'ını jakşı görüyor. Ata-eneni jakşı görüyoruz. Biroq andan köp Allah'ını jakşı görüyoruz. Ayal bala çaka bir tuğan jakşı görüyoruz. Biroq andan köp Allah. Bunu kim aytdı? Allah özü aytdı. Vellezine amanu aşaddu hubban lillah. Aşaddu hubban degeni mına şu. Allah Taala'nı bular katıra jakşı görüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi. Peygamberimizni jakşı görüyor. Peygamberimiz aytdı go. Men sizlerge bütkül adamzattan, ata-eneden de, bala çakadan da süýkümdürek bolmoýunça sizlerin imanıňar toluk bolboýt. Hazreti Umar radıyallahu anhu, ya Rasulullah, bardyk adamdan siz meni süýkümdüsüz. Biroq özümden janymdan başka. Özüm janymdy köbürak jakşı görem degen söz da. Her biri öz uşundaýdy. Peygamberimiz aytdı. Jok, iman toluk bola elek dedi. Oşonda ukkandan keyin Peygamberimizdin süýüsü özünün süýüsünden de artyp ketdi. Ya Rasulullah, hazır özümden de sizi köp jakşı görem. El-an Umar. Umar, imanın emi toluktandı dedi. Kaçan toluktandı? Emi toluktandı. Doğanlar,
Пайгамбарыбыздын Алланын сүйүүсү, пайгамбарыбыздын сүйүүсү. Күн сайын ошону ойлоно. Мен Алла Тааланын сүйүүсүндө өсүп атамбы же жокпу? Пайгамбардын сүйүүсүндө мен өсүп атамбы же жок? Өзү бири-бирибизди жакшы көрүп жашаганга жетпейт да. Үчүнчү кезек анан кийин. Бири-бирибизди жакшы көрүп жашаганга жетпейт. Бул деген чоң нерсе. Бисмилlah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистерине келет. Ала ла имана лиман ла мухаббата ла. Ким Алланы жакшы көрбөсө, анын иманы жок деген. Анын иманы жок. Алланы эмне үчүн жакшы көрөбүз? Эмне үчүн жакшы көрүшүбүз керек? Алла субханаху ва таала ушунчалык нематтарды берди, ушунчалык бизге жакшылык кылды. Эсептеп бүтпөйбүз. Ар бир нематтын ээси Алла. Сизге бизге берген. Кур'анда эсептеп берет. Силерге көз бердик, кулак бердик, тил бердик, жүрөк бердик, өң бердик, акыл бердик. Алла эсептеп берет. Энеңер төрөп атканда жүрөгүнө сүйүүсүн салдык. Бу дүйнөгө келериңерде жолду оңой кылып ачып койдук. Эненин ичинен чыгып келгендеги жол оңой эмес эле. Кандай этаптардан өтүп келдик, Бир тамчы суу болуп этапта жүргөн элек. Айланып кыймылдап. Жандуу нерсе кыймылдайт да. 40 күн бир эле тамчы сууда кыймылдап турганбыз, билесизби? Бир тамчы суу, атанын белинен чыккан бир тамчы суу. 40 күн. Андан кийин анан канга айланды. Ким айлантырды канга? Алла. Кайсы кудурет айлантырды? Чексиз кудурет айлантырды. Алла. Дагы 40 күн кан болуп эле айлантырдык. Живое вещество бул. Өлүк болгондо ошол жерден өлүп калган эчтеке жок болду эле бизде. Андан кийин этке айланып атат анан. Дагы. Жөн эле шапалактай болгон эле эт. Эч бир тешик бешиги жок эле. Кулак, көз, отверстиялар. Эме кылсаң мындай, пластилин менен мындай го. Мындай кылып, эки жагын. Пайгамбарыбыз дуа кылат, я Алла, сага мактоо болсун дейт. Ушундай затка мактоо болсун дейт. Көздөрү тешип бергенге дейт. Ушундай затка мактоо болсун, кулактары тешип бергенге. Алхамдулилля. Тешибей койсом эмне болду буян? Кулакты ушерге койгонуна шүгүр. Башка жака койбой. Көздү ушерге койгонуна шүгүр. Башка жака коюп койбой. Алла Таала билет кайсы мүчөнү каерге койгонду. Шайкеш келтирип, бир карыш кулак, же муракка чыгып калган бир андай эмес кулактарыбыздагы. Өзүнүн жайында, каш каерде, пешене каерде, кирпик каерде. Бардык орду өзүнүн жайында. Бир бутту бул жака, бир колду бул жака, бир колду бир буттун ортуна алмаштырган андай кылган жок Алла Таала. Тил каерде экен? Эң чырайлуу түзүлүштү инсанды жаратты. Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Алла айтып атат, ант менен айтып атат. Чындыгында биз инсанды өтө чырайлуу түзүлүш структурада, чырайлуу курамда жараттык. Канча кабырга керек? Өпкө боорга эре туруш керек. Я айюхал инсан, ма гаррака би раббикал карим. Эй инсан, Алла кайрылып атат. Сен ушу жоомарт робуңдан эмне нерсе алаксытып койду сени? Жоомарт, берешен робуң. Сага көз берди эле, кулак берди эле, мээ берди, өпкө боор, бөйрөк, бардык мүчөңдү берди. Ма гаррака би раббикал карим. Алла Таала өзү айтып атат. Роббул карим мына Алла Таала. Берешен жоомарт роб, суратпастан туруп берген. Бирөөнүн ата энеси Алла Тааладан балама көз керек деп сураган эмес. Кулак керек деп сураган эмес. Ал-Ваххаб Алла берүүчү. Суратпастан туруп берүүчүнүн аты Ваххаб.
Суратпастан туруп, күттүрбөстөн туруп берүү үчүн аты Вахаб. Allah subhanahu wa ta'ala şu berdi bunu bizde. Bi rabbikel kerim. Ma garraka bi rabbikel kerim. Ne derse aldap koydu seni. Oşondoy bereşen Robundan. Kaysı nerse seni aldap koydu. Alaksızdı koydu. Ağa şükür aytpay жүрөсүн. Anı estebey жүрөсүn. Rahmat aytpay жүрөсүn. Anı tanıbay жүрөсүn. Ağa jakındabay жүрөсүn. Andan kaçıp жүрөсүn. Kaysı nerse seni uşuğa türtkü oldu. Kaysı nafs, kaysı şeytan. Kaysı nerse. Ellezî halakaka fesavvâka fe'adalak fi ayyi suratin ma şâ'a rakkabak. Al jarattı. Tegiz. Töp kelgen. Bardıq müçölөр. Şaykeş kelgen. Öz ordunda. Kanday kalasa oşondoy kılıp kuraştırgan. Rakkabak. Kuraştırıp koygan. Bir tamчы sudan bardığın baştı meni, öpkö bor, bardıq kavırgalardı, put kayırdı, joğunsan, tize, muğundarını kıymıldagan, kuraştırıp koygan. Allah Kur'an'da özün tanıştırıp adat. Tanıgıla, özün ördü birinci tanıgıla. Allah'ını tanıgıla. Ve fi anfusikum afala tubsirun. Просто силер өзүңөрдүн организмиңерге көңүл бурбай атасыңар. Карабай атасыңар. Назар салбай атасыңар. Сабак алуу ниетинде назар салсаң, изилдөө ниетинде назар салсаң, афала тубсирун көзүңө көрүнбөй атабы дейт. Кандай керемет сен туруп жүрүп басып жүргөнүң, сүйлөп жүргөнүң, үнүңдүн чыкканы. Кандай керемет сен кулагыңдан укканы. Көзүңдүн фотоаппараты мени баштагы сактап кое турган сандыгы 20 жыл мурда күбө көргөнмө чай бергенсиң. Эстедим. Каяктан эстедим? Буякта машалла сандык бар экен. Фотоаппарат бир тарткан, бияка алып барып койгон. Ана записти чыгарды. Бирөө кетип аткан, көлөкөсүнөн таанып калды. О, паланча ага кетип атат деп. Баскандан таанып койдум дейт. Өзүм эмес, көлөкөсүнөн. Ана туруп үнүн угуп эле. Эне 27 жылдан кейін баласының үнін бір ұғып таныған. Табииндердің уағында, сахабалардың doğru. Фаррух рахматуллахи алейх деген. Нені айтмақшымын? Алла Таала фадкуру ала Аллах лааллакум туфлихун. Силер менің берген нематтарымды, жақсылықтарымды эстеп тургула, бири-бириңерге эстетип тургула. Мүмкүн ийгиликке жетерсиңер. Мүмкүн dünya ahiretin baktısızlığından kurtularsınlar. Allah Teala mınандай деп айтып атат. Çünkü inşallah jaratkan Allah Teala'nı жақсы көрүп жашайлы. Allah'ın her bir bizge kılgan işi bizden жақсылыгыбыз üçün. Bizden жақсылыгыбыз üçün. Kıyınçılık kelet. Kıyınçılık kelet. Allah özüne жақынdatат. Kıyınçılık özüne жақынdatат. Сыноо өзүнө жакындатат Алла Таала. Өзүн эстетет. Напсыны сындыртат. Нематтарды берет Алла Таала. Ошо менен да жакындайт. Бирок кыйынчылыкта Аллага жакындагандай, жеңилчилик, жакшылыкта андай жакындай албайт адам. Алла Тааланын тарабынан бизге нематтар да келип турат. Kıyınçılıklar da gelip durar. Ekö teң сыно. Ekö teң сыно. İşi жүрүшүп аткандардыкы дагы сыно. İşi жүрүшпөй аткандардыкы да сыно. Ооруп жаткандарга дагы сыно. Ден соолугу жакшыларга дагы сыно. Байып аткандарга дагы сыно. Кембагал болгонго дагы сыно. Алла Тааланын сыносу. Бирок алымдар айтат, Allah'a жақындаткан, Allah'ını estetken kıyınçılık, sıno, Allah'ını unutturup koygan nematlardan, жақшылыктардан жақшыраак дейт. Кейде işin жүрүшүп Allah'ını unutup каласың го, ошого караганда sıno жақшыраак экен.
Алла Тааланы эстен чыгара турган нематтан көрө Алла Тааланы эстете турган сыноо жакшыраак дейт. Тугандар, жараткан Алла Субханала Тааланы эстейли дагы, бирибизге эстетейли дагы. Күн сайын оңолойлу. Күн сайын оңолойлу. Кантип Мухаммад Расулуллахтын ээрчисек оңолобуз. Адамзаттын эң тазасы Мухаммад Расулуллах. Адамзаттын эң таквасы Мухаммад Расулуллах. Адамга канча касиет, канча баалуулук, канча сыпаттар керек, бардыгынын жогорку деңгээлде Мухаммад Расулуллахда бар да. Бардыгы. Эң жогорку деңгээлде. Билим. Андан билимдүү жок. Адамзаттын эң билимдүүсү Мухаммад Расулуллах, эң данышманы Мухаммад Расулуллах. Ошон үчүн адамзатты Алла Таала адамзатына үлгү кылып Мухаммад Расулуллахны жиберди да. Бардык жагынан тарбия кылып, бардык сыпаттан эң улуу даража. Шүгүрдүкү, сабырдыкы, каниеттики, чынчылдыктыкы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн ар бир эркек, ар бир аял өзүнүн оңолгонун ойлосун. Өзүнүн оңдогонду ойлосун. Даваттын максаты ушул. Өзүмдү оңдойн деп даватка чыгабыз. Эмнеми? Ишенимимди, көз карашымды, ниетимди, ихласымды, таквалыгымды, мамилемди, мүнөзүмдү, жүрүш турушумду, ибадатымды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай кылса мен ошого келишим керек. Азыр пайгамбарыбыздын 100%-ине сиздики 1% келдиңиз, 99 пайгамбарыбызга каршысыз. 1% пайгамбарыбызга дал келесиз. 24 саат жашооңуз. Эми мээнет кылыңыз өзүңүздү оңдогонго. Ушул процент көбөйсүн. 5%, 10%. Акырын көбөйсүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Ошого жараша оңолуу көбөйөт. Оңоло баштайбыз. Бир күндөрө лап этип эч ким оңолбойт, андай эмес. Азыр баарыбызда канча деген бир күнүн ичинде арам ойлор келет. Канча деген арам нерселерге шайтан чакырат бизди. Канча деген кандай Алладан кесе турган, Алла Тааладан узак кыла турган, Алла Тааланы унтурта турган. Канча деген. Ошон үчүн иншалла келиңиздер мына 5 убакыт намаздагы Алланын чакырыгы хайялас-сала, хайялал-фала. Жөнөкөй эмес бул. Аллаху акбар. Андан башында эмне деп айтып атат? Чакыраардан мурда Алла өзүн тааныштырып, улуулугун, өзүнүн чоңдугун, Алла ушундай улуу, ушундай чоң зат, чоңдугунда, улуулугунда чек жок. Чек жок. Аллаху акбар dedi. Алланын улуулугунда чек жок. Бардыгы улуунун колунда, бардык нерсе улуудан болот. Ошон үчүн Алла субхана ва таала кайра Аллаху акбар, Аллаху. Анан кийин акырын Ашаду ан ла илаха иллаллах, ашаду анна Мухаммадан Расулуллах, хайя алас-сала, хайя алал-фалах. Жөнөкөй эмес тугандар. Ошон үчүн канчалык биз Алла Таалага жакындасак, ошончалык оолия болобуз. Алланын досу болобуз. Аллага жакын болобуз. Алланын жардамы биз менен бирге болот. Дүйнөдө да, ахиретте да. Алла бизди колдоочу, коргоочу. Аулия деген сөздүн котормосу ушундай. Оолиялар деп коет эле го. Оолия. Аулияуллах. Аулияуллах. Пайгамбарлардан кийинки эле аулиялардын эң улуу даражасында биринчи сап булар сахабалар. Кимдер экени? Биринчи оолиялар, жана эң улуу оолиялар
Сахабалардын эркектери дагы, аялдары да, байлары дагы, кембагалдары да, жаштары да, карыялары да, өздөрү дагы, кулдары дагы. Аулиялардан эң улуу даражасы. Андан кийин ким ага Аллахтын өкүмүн канча аткарса, ошончо аулия. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн сүннөтүндө Аллахтын фарыздарын канча аткарса, ошончолук аулия. Канчалык курбанчылык менен, канча ихлас менен пайгамбардын сүннөтүндө аткарса, ошончолук аулия. Аларга дүйнөдө коркунуч жок деген. Аулияларга Алла Тааланын тарабынан берген сыйлык, белек, уада дүйнөдө вообще коркунуч жок. Коркпойт. Кабырда коркунуч жок аларга. Ахиретте эч кандай кыжалат жок аларга. Эмне болот деп. Коркуу, кыжалат болуу экөөнү тең Алла алып коет. Кээ адам коркпойт, бирок кыжалат. Түшүнүктүбү? Алла Таала экөөнү тең, коркуусун дагы кыжалатын. Ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Алда эмне болот экен деп. Коркуу дагы жок аларга. Кыжалатчылык дагы жок. Не дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары. Ошон үчүн пайгамбарыбыз осуят кылган. Жана эскерткен хадисинде Тирмизи шарифте келет, Абдулла ибн Мугаффал радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыз айткан: Аллаха фи асхаби. Эй, менин сахабаларым тууралуу Алладан корккула деген. Менин сахабаларым тууралуу Алладан корккула. Ла таттахидухум гарада мин бади. Мен кеткенден кийин силер аларды айыптанга мишен кылып албагыла. Мишенди билет? Фаман ахаббахум фабихубби ахаббахум. Ким сахабаларымды жакшы көрсө, мени жакшы көргөнүм себебинен жакшы көрөт. Пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз. Ошон үчүн сахабаларды жакшы көрөбүз. Фабихубби ахаббахум. Ким аларды жакшы көрсө, менин мухаббатымдан аларды жакшы көрөт. Жоксо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларды жакшы көрөт эле, ошон үчүн жакшы көрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимдерди жакшы көрөт эле? Сахабаларды жакшы көрөт эле. Пайгамбарыбыз эмнени жакшы көрсө, ошону жакшы көрүү иман, кимди жакшы көрсө, ошону жакшы көрүү иман. Пайгамбарыбыз кимди жек көрсө, ошону жек көрүү иман, ким кайсы нерсени жек көрсө, ошону жек көрүү иман. Пайгамбарыбыз аракты жек көрө беле, кумарды жек көрө беле, болду. Мунафыктарды жек көрө беле, жек көрө. Пайгамбардын жек көргөнүн жек көрүү, жакшы көргөнүн жакшы көрүү имандан. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды жакшы көрөт. Же сахабаларды пайгамбарыбызды жакшы көрөт, албетте. Сахабалардан айтылат, Аллаху акбар. Bir sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip soru verdi de Ya Resulallah mata sa'a kıyamet günü kaçan bolot dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa ma adatta laha sen kıyametka ne dayardık gördün özü dep жооп berdi. Kıyamet kaçan bolot dep soru verip otur. Пайгамбарыбыз жооп берди суроонун иретинде. Кыяматка эмне даярдыгың бар dedi. Ал айтты. Көп деле бир намазым, орозом, садакам деле жок dedi. Бирок Алланын элчисин жакшы көрөм dedi. Алланын элчисин жакшы көрөм dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не dedi? Ал-мар'у ма ман ахаб. Адам кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге болот деп бuyruqта кыяматта. Кимди жакшы көрсө, ошо менен бирге. Сахабалар айтат, биз ушул сөздү укканда ушунчалык сүйүндүк, бизге майрам болду. Исламга келгенден кийин келе эң чоң майрам ушубуз болду. Исламга, иманга келген биринчи чоң майрам болсо, андан кийинки эң улуу майрам, эң чоң кубаныч пайгамбарыбыздын ушул сөзү. Al-mar'u ma'man ahab. Adam kimdi жакшы көрсө,
ошо менен түбөлүктүү бирге болот. Сахабалар бардыгы пайгамбарыбызды жакшы көрөт. Алар түшүндү уже. Иншалла, все. Бул жак маселе чечилди. Бул дүйнөдө мүмкүн пайгамбарыбыздан алдын кетип калышыбыз мүмкүн, кийин кетишибиз мүмкүн. Анча-мынча курсак ток болуп калышы мүмкүн, тойбой калышы мүмкүн, жаракат тартышыбыз мүмкүн. Душмандар менен кармашып, кандай гана болбойлу, бирок жүрөгүбүздө сүйүү пайгамбарыбыздыкы барбы? Бар. Түбөлүктүү пайгамбарыбыз менен все бирге болуу обеспечен. Бүттү анан. Ушинтип алып койдулар. Иншалла биз баарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чын жүрөктөн жакшы көрөлү. Чын жүрөктөн жакшы көрөлү. Эртең кыямат күнү пайгамбардын шапаатына муктаж болобуз. Алланын буйругу менен пайгамбарыбыз бүткүл адамзатка шапаат кылат. Андан кийин момундарга шапаат кылат. Күнөөкөрлөрүнө шапаат кылат. Дозокко түшүп калгандарга шапаат кылат. Бейишке кире электерге шапаат кылат. Бейишке кирип орун алгандарга да шапаат кылат. Мына бейиште жүрөсүң, давай көчө жогору чыгарып коелу. Бир дагы момун инсан пайгамбардын шапаатынан четте калып калбайт да, бардыгына муктаждыгы бар да. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Мен сахабаларымды айыптаганга мишен кылып албагыла. Эй, ким аларды жакшы көрсө, мени жакшы көргөн себебинен жакшы көрөт. Ваман абгадахум фаби бугди абгадахум. Ким сахабаларды жек көрсө, мени жек көргөн себебинен жек көрөт дейт. Астагфир. Ваман адахум факат адани. Ким сахабаларыма ыза жеткирсе, чындыгында ал мага ыза жеткирди. Ваман азани факат адалла. Ким мага ыза жеткирсе, угуп алсын. Ал Алла Таалага ыза жеткирди. Ваман адалла юшак аяхудаху. Ким эми Аллага ыза жеткирсе, жакын арада Алла Таала аны азапка тартып коет. Аны азапка кармап коюшу анык эле, мүмкүн эле да. Алла Таала баарыбызды сактасын. Алла субхана сахабаларга ыза бергенден, Алла Таалага ыза берди деп айтып атат мынакей пайгамбарыбыз. Сахабаларды кордогондон дүйнөдө ахли суннат вал жамаат деп коет. Биздин мазхаб ахли суннат вал жамаат. Биз суннилербиз. Сунни деп коет бул сөз. Бир мына кыска сөз менен айтканда. Ахли суннат вал жамаат узун аты. Узун аты. Сүннөттү карманган, вал жама сахабалардын жамаатын карманган. Кимдер экени? Сахабалар. Пайгамбарыбыз айтат. Асхаби кан нужум фа би аййихим иктадайтум ихтадайтум. Менин сахабаларымчы, жылдыз сымал. Кимисин кармансаң аркасынан түшсөңөр, туура жол табасың. Бирөөңөр адашпайсың. Сахабалардын илими, сахабалардын таквалыгы, алардын ибадаты, алардын ихласы, курбанчылыгы, алардын даваты кыямат күнгө чейин келе турган үммөткө үлгү. Алар адилеттүү, тамашасы аз, райымы көп, түздөн түз пайгамбарыбыздан тарбия алган кишилер. Пайгамбарыбыз Кур'ани Каримди менен аяттары менен аларды оңдоп, тарбия кылып, бардыгын. Ошон үчүн биздин ишенимибиз сахабалардын ишеними. Биздин акыйдабыз сахабалардын акыйдасы. Кандай экени? Биздин акыйдабыз кандай акыйда? Акыйда деп ишеним сахабалардык. Пайгамбарыбыз айтты, үммөтүм кыямат күнгө ана бул пайгамбарыбыздын үммөтү. Жөөттөр 71-ге, христиандар 72-ге, менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт. Бирөөнөн башкасы бардыгы дозокко дейт. Ошо бирөө фирканажия дозоктун отунан түздөн кутулган, түптүз бейишке бара тургандар. Алар ким деп пайгамбарыбызга суроо берип калышты сахабалар. Ошондо пайгамбарыбыз жооп берди. Ма ана алейхи ва асхаби. Кайсы жол экен? Мен жана менин сахабаларым карманган жол. Ошону карман, түптүз бейишке. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат. Ма ана алейхи ва асхаби. Менин жана сахабаларымдын жолу. Демек, пайгамбарыбыздын жана сахабалардын жолу бир.
Ошол ишенимде жаша, ошол ибадатта жаша, ошол илимде жаша, ошол дааватта жаша. Сахабалар илим алды. Ибадат кылдыбы? Кылды. Даават кылдыбы? Кылды. Аллахнын жолунда касат кылдыбы? Кылышты. Мына толугу менен бул ушундай берекелүү биринчи доор, биринчи кылымдын берметтери. Алла дүйнөдө разы болгон адамдар. Абу Бакыр ким? Мен ишеним, Абу Бакырдын ишеними кандай болсо ошондой менин ишеним. Умардын ишеними, Алинин, Усмандын, Алинин радыйаллаху анхумдун ишеними. Сахабалардын ишеними. Мынакей туугандар, Алла Таалам баарыбызды сахабалар менен бирге, пайгамбарыбыз менен бирге Фирдаус бейишинен орун берсин. Амин. Алла. Демек, валиюлла bunun көпчүлүгү аулия. Аулия. Вали деген Аллаху валиюлладина аману. Алла иман келтирген адамдын досу, жардамчысы, жакыны. Вали деген сөздүн бир топ маанилери бар. Жардам деп келет, жакындык деп келет, дос деп келет, колдоочу деп келет валини, коргоочу деп келет вали деген сөздүн маанилери. Эми кайсы жерде ар кандай ошол өзүнө жараша маани салынат да. Кул мимма ялик дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Өзүңдүн алдыңдан жакыныраактан же. О, бирөөнүн табагына кол сала бербейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тарбия берди бизге. Тамак жегендин адебин үйрөттү. Саммилла, бисмиллахны айт. Кул биямин. Оң колуң менен же. Аяк менен. Мимма ялик, өзүңдүн алдыңдан же. Охо. Канча балдарыбызды оң кол менен жедиргенди үйрөтөйүн. Колду жууп, оң кол менен ата энеден мурда эмес. Качан Азыр балдарга тарбия көңүл бурулбай калды. Мектептер. Мектепке таштап коебуз. Билбейм тияктан эмне болуп атканын. Алардан аракетин кылып атат бечарада. Рахмат мугалимдерге да. Колунан келишинче. Ата эненин тарбия. Колун жуусун, оң кол менен. Сол кол менен деп. Эң таң калышсызын айтайынбы? Шайтанда бар өр. Адамдардын көбү сол кол менен жейт, билесизби? Көбүн сол колго салбаган да булчу. Шайтанчы. Чоң эле кишилер. Чоң эле аталар, энелери эми же билбейтпи, же укпаганбы, же унутуп калабы? Унутуп деле калат. Кээ бир адамдар билет, унутуп деле калат. Көнүп калганда, сразу сол колун көрөт. Оң колу туугандар, мусулман оң кол менен жейт. Эми үзүр болуп калса, ооруп калса, же оң колу жок болсо, же гипсте жана башка бир нерсе болуп калса, түшүнүктүү. Шарият ага деле уруксат берет сол кол менен. Уруксат берет. Бирок оң кол менен, сол кол менен шайтан жейт деген пайгамбар. Риваяттарда келет, бир киши ушу сол кол менен жеп, оң кол менен жесең, оң колум оозума жетпейт деп текеберленген да. Көрсө мунафык экен да. Пайгамбар мени жетпесе жетпей эле кое берсин деп. Ошо эле жетпей калган. Не болбой калган? Каяка? Оозуна. Ошон үчүн көп текеберленип пайгамбардын алдында тамашалабаш керек. Жөн эле сүйлөп. Жөн сүйлөбөй. Оң кол оозуга жетпейт да депчи. Мындай кылып. Азыр деле анча-мынчалар чыгат ошого окшогон. Сен кимсиң деген да. Ана пайгамбар айтып койгон, мейли эми. Өзүң айткандай болсун. Ошондой болуп калды мына. Мына сага.
Сол кол менен жегенде шайтан чогуу жейт. Чогуу жейт. Аны шерик кылбай эле өзүңөр жей, айланайын. Кандай дейсиңер? Чогуу. Оң кол менен деди. Оң кол менен. Бисмилла айтты. Бисмилла оң кол менен. Бисмилласы жесеңиз дагы шайтан чогуу жейт. Караңыз. Ар бир нерсенин данышмандыгы бөлөк да. Бисмилла береке келет да. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп толук айтып койсоңуз жакшы. Риваятта ушул. Бисмилла ва аля баракатилла дагы бол. Болбойт дегенде бисмилла деген сөздөрдүн өзүн айтып коюңуз. Боло берет. Бисмилласы жесе шайтан кошо жей берет экен. Кете унутуп калсаң, анда ортосунда эми жеп бүтөйүн деген хотя бы эстеп кеткениңде анда бисмиллахи аввалаху ва ахираху деп коюш керек. Алгач акыркы бисмилла менен деп койсоңуз болду. Шайтан сиз менен канча жеген болсо кусат экен. Не кылат экен? Кусат экен. Жамал деген менин марокканец бир досум бар эле, Францияда туулган, чогуу окуганбыз. Ушу хадисти окуганыбыздан кийин анан дамыла дейт мындай максат дейт, дос да. Мен бүгүн шайтанды кустурайын деп атам дейт. Эмнеге? Башында бисмилланы айтпай, аягында барып айтайын депчи. Мен айттым, болбой калат анда атайлап кылыш үчүн айткан эмес муну пайгамбарыбыз. Бир кустурайын дейт да эми мындай. Азыр эле кустуруу деген бар го. Бисмилла. Андан кийин кандай? Мин ба ялик алдыңдан. Ошо вала яли деген сөз жакындан деген сөз да. Аулия деген сөз жакын деген сөз. Кимге жакын? Аллага жакын. Түшүндү? Аллага жакын. Адам Аллага жакындаган сайын Алла жакындап турат. Бул эчне. Hadis Kudüs'de Allah Subhanahu wa Ta'ala aytты, "Pende manga bir karış jakındasa, bir kol jakındayın" deydi. Oku. Bir kol, bir kulaç deydi. Degenlergi kim dese Allah jardan bergen kişiler degen söz deydi. Ana. Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat, ey imandılar, eğer sizler Allah'a jardan berseler, Allah sizlerge jardan verir. Allah bizim jardamımızga muhtaç emas. Niye için? Allah'ın dinine jardan bergilesizler. Kantip buyruktardı atkarıp, aramlardan saktanıp, uşu iki nerse bu. Buyruktardı, Allah Teala buyurgan buyruktardı, avamir dep koydu, amr. Uşulardı atkarış gerek, imtisal. Bi imtisalil avamir ve ictinabin navahi. Aram nerselerden gayrı saktan. Uşintip Allah Teala'nın dinin ne jardan bergile, yansurkum Allah sizlerge jardan berer. Dünyada da ahirette de. Mal mülküңөрдө bala çakаңarda da. Ve la yansurannallahu man yansuru. Allah sözsüz jardan beret. Kim Allah'ın dinine jardan berse. Andan keyin pende jaratkan Allah Taalaga jakındayt eken. Allah jakşı көргөн nerseni, Allah şariat dep bergen nerseni atkarуу menen. Allah Subhanahu wa Ta'ala buyruk bergenlerin en süykümdülörü farzlar eken da. Bundan ugup alыңыз. Ahabbul awamir ileyhi hiyal faraid. Allah Taalaga en süykümdü amallar bular farzlar. Buyruktardan en süykümdüsü farzlar. Nafiller dele var. Farzdan tışkar. Farz kандай? Moynunuzdagı mildet de
Аны аткарбай коюу болбойт. Сөзсүз аткарыш керек. Ала инна аулия Аллах. Хабардар. Албетте Алла Тааланын оолиялары ла хауфун алейхим. Аларга эч кандай коркунуч жок. Ва лахум яхзанун. Алар эч качан кыжалат болушпайт. Алладина аману ва кану яттакун. Иман келтирип, таквалыкты тандап жашагандар. Лахумул бушра. Аларга кушкабар бар. Сүйүнүч бар. Фил хаяти дуnya. Бу дүйнөнүн жашоосунда. Ва фил ахира. Ахиретте дагы. Ла табдила ли калиматилла. Алланын сөздөрү өзгөрбөйт. Эч кандай өзгөртүүчү жок. Алла айтканы айткан, дегени деген, чечкени чечкен. Далика хуал фаузун азим. Мына ушул улуу бактылуулук. Ал-муттакун хум аулияуллах. Алланын аулиялары ким десе, таквалар экен. Таквалар Алланын аулиялары экен. Такванын даражалары бар. Эң биринчиси жана төмөнкүсү ширк менен куфурдан сактануу. Бул такванын биринчиси. Андан кийинкиси куфур менен ширктен тазаланып сактанган. Бирок чоң күнөөлөр, кабаир деп коебуз. Ошолордон сактанганда такванын уже жогорку даражасы. Бирөө капырлык кылбайт, ширк кылбайт. Бул дагы аулия. Таква бул. Бирөө капырлык кылбайт, ширк кылбайт, плюс чоң күнөөлөрдү да кылбайт. Биринчиси капырлык ширк кылбайт, бирок чоң күнөөлөрдү кыла берет да. Ичип кое берет, зына кылып кое берет. Чоң күнөөлөрдү алдап кое берет, урдап кое берет. Намаз окубай кое берет. Чоң күнөөлөрдү кылып жүрө берет да. Бирок ширк кылбайт, капырлык кылбайт. Буларда уже экинчи даражадагы, андан бийик даражадагылар, алар кайсы экен десе, ширк менен куфурдан да сактанат, чоң күнөөлөрдөн да сактанат. Үчүнчүсү сагайыр, кичинекей күнөөлөрдөн сактанат. Машалла, булар эми Кудай берди да бул. Бул жогорку даража да. Таквалардын жогорку даражасы. Андан дагы жогоркусу бар. Андан дагы жогоркусу анча-мынча адамды алаксыта турган дүйнө адал нерседен да сактанат. Алардын жүрөктөрү машалла. Алла деп согот. Алла деп согот анан. Кандай абалда болбосун, Аллах деп согот. Ушуну айтып атат, таквалар. Ушулар чыныгы оолиялар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна аулияи минкум ал-муттакун." Силердин араңардан менин оолияларым таквалар деген. Имам Ахмад риваят келтирет. Муаз разияллаху анхудан пайгамбарыбыз Муаз деген сахабасы болгон. Аты Муаз ибн Жабал. Ушу кишини аябай тарбия кылган да. Кийин Мадинадан, анан кийин Йемен деген аз мамлекет бар билесиздер. Пайгамбарыбыз өзүнүн нурлуу Мадина шаарынан Йеменге узатып атып Муазды. Улоого отургузган. Өзү жөө баратат. Муаз улоодо. Муазды жакшы көрөт эле пайгамбарыбыз. Анан кийин буну ошо улоого отургузуп, төөнүн жибинен акырын тартып узатып баратат эми. Бир канча убакыт эмеге чейин, аралыкка чейин узатып барып, анан ары боптур эми жакшы калдырыш керек да. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп атат: "Бааса Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям илал Йемен." Йеменге жиберип атып, "Хаража маху Расулуллах юсихи." Пайгамбарыбыз осуят айтып, ал менен чогуу чыкты дейт. Жолдомо айтып, эми азыр Йеменге барасың, момо иштерди кыласың, мына нерселерден сактанасың, элди мындай кыласың деп. Ва Муаз ракиб. Муаз улоодо. Ва Расулуллах ямши иля жаниби рахилатихи. Ошо төөнүн жанында эле пайгамбар жөө басып баратат. А тиги улоодо. Фаламма фарага мин васиятихи лаху. Качан ага осуят айтып бүткөндө, пайгамбарыбыз айтты: "Я Муаз, иннака аса ан ла талqani ба'да ами хада." Муаз, мүмкүн сен ушул жылдан кийин мени көрбөй калышың мүмкүн. Не дегени? Муаз бул сөздү укканда ыйла берди. Өзүн кармай албай өкүрүп ыйлады. Я Рас, пайгамбарыбыз эми эмне кылат эми? Аманат менен мен жок кетпей калам деп айткан жок. Барыш керек. Бирок келгениңде мени көрбөй калышың мүмкүн деп атат. Мүмкүн дегени эми жерде точно эле көрбөй каласың деген сөз да. Сен келгенге чейин мен дүйнөдөн кетем деген сөз болуп калды да.
Tutasызбы? Айтып атат. وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرُّ بِمَسْجِدِ هَذَا وَقَبْرِ. Мүмкін сен мечітімнің жанынан өтөрсің. Же менің қабырымның жанынан өтөрсің дейді. Жана қабырымның, же емес. وَهَذَا مسجد هذا وقبري. Мына мечітім жана қабырымның жанынан өтөрсің. فَبَكَى مُعَاذ. Düşşan. Ayva Muaz razıyallahu anh. Ақыр өзін қармай албай илады. Нефирақ пайғамбарымыз менен қошташып атқанындықтан. Суммальтафата. Пайғамбарымыз кейін бұрылды Муазға. Фаақбала биважхихи нахвал Мадина. Пайғамбарымыз өзінің жүзі менен Мадина шаһарға қарап тұрып айтты. Мындай деді. Фақал: "Инна аулан наси би ал-муттақун. Ман кану ва хайсу кану." Адамдардың ең жақыны маңа тақуалар болады. Ким болбосун, қайерде болбосун. Мына сөзді қараңыз. Муаз разияллаху анхуны ұзатып атып, ушу сөзді айтты. Мүмкін бұл жылдан кейін сен мені көрбей қалышы мүмкін. Мүмкін сен мен мечітімден, қабырымның жанынан өтіп қалышың мүмкін. Деп тұрып анан Муаз илағандан аны соратты да. Бардығын айтып анан жакшына кагылып. Анан мына Мадина шаарына карап туруп анан айтып атат мына. Маңа ең жақын ким дейді? Тақуалар. Инна аулан нас. Бұл жақта ең жақын дегені мына. Инна аулан нас би, маңа ең жақын ал-муттақун тақуалар. Айна кану хайсу ма кану. Қайерде болбосын, ким болбосын дейді. Қырғызстанда болсақ деле, мейлі, улутубуз башка болса деле, эгерде биз тақуа болсақ, пайғамбарымыздың ең жақынымыз да. Пайғамбарымыздың ең жақынымыз. Тақуа эле болсақ. Ошон үчүн бул сабагыбыздын максаты ушул. Айтуучу мен дагы тақуа болоюн. Угуучу сиз дагы тақуа болуңуз. Элдерге жеткирүүчү баарыбыз да тақуа бололу. Аялыбызды тақуа кылайлы, туугандар. Өзүбүздү тақуа кылайлы. Аялыбызды тақуа кылайлы. Балдарыбызды, кыздарыбызды тақуа кылайлы. Ең алгач ар ким өзүн ойлосун. Я юхалладина аману алейкум анфусакум. Эй имандуулар, силер биринчи өзүңөрдү ойлогула дейт Алла Таала. Не дейт? Башканы кое тур сен. Башка көп эле гам жей бербе. Сен биринчи өзүңө көз сал. Өзүңө гам же. Өзүңө райым кыл. Өзүңө ойло. Өзүңдүн ахиретиңди, өзүңдүн кабырыңды биринчи местага кой. Өзүңдүн оңолгонуңду биринчи местага кой. Өзүңдү ойла биринчи. Ошо менен эле биргеликте я юхалладина аману ку анфусакум ва ахликум нара. Эй имандуулар, өзүңөрдүн жаныңарды жана үй бүлө бала чакаңарды дозоктун отунан куткаргыла. Вакудухан насу вал хижара. Дозоктун оту бар го. Отун. Таштан жана адамдардан болот экен да. Вакуд деп коет. Арабтар вакуд деп отунду айтат. Дозоктун отуну. Жыгачтан эмес экен. Дозоктун отуну көмүр эмес экен. Биз көмүр жагып атабыз го. Ысытканга. Газ эмес экен, газ. Көң айылдарда биз көң жагабыз. Көң эмес экен. Жакшы кызыйт деп, я. Чөп эмес экен. Некене? Таш. Жана адамдардан дейт. Отун ушундай болот экен да. Ошондой дозоктун отунунан өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү сактагыла деп. Ошон үчүн иншалла биз үй бүлөбүздү, семьябызды биринчи өзүбүздү ойлодук, экинчи кезекте семьяны ойлодук. Мейли бул дүйнө кичине кийим, азыр мына жамак кийим эч ким кийбей калды, туурабы? Уялып калышты. Жамак кийим. Ал уяты жок. Дүйнөдө кичине кемчилик болсо проблема жок ал. Ахиретте кемчилик болуп калбасын бизге. Эчтеке эмес ал. Пайгамбарлар, сахабалар жамак кийим менен эле. Биз азыр ушунчалык пикирибиз, гамыбыз, акчабыз, мээбиз, күчүбүз, илимибиз
Бардык жөндөмдүүлүгүбүз акчага эле болуп калды. Ошодон кичине убакыт алайлы азмаз. Имам Газали рахматулла алейхи айткан, не деген? Үй бүлөңдү дозоктон куткаруу, дозоктон сактоонун мааниси аларга дин таалимин берүү дейт. Не берүү дейт? Дин таалими. Биринчи азыркындай ишенимден тартып, дин таалимдерди үйрөтөйлү. Балдар кыздарыбызга кичине Куран үйрөтөйлү, дуаларды үйрөтөйлү, Алланы үйрөтөйлү, эстетейлү. Акырындан намазга, акырындан зикирге, чынчылдыкка, такыбалыкка. Мына пайгамбарыбыз айтып атат. Ким болсун, каерде болсун, такыба эле болсо мага эң жакын ошол болот. Инна аулан наси би аль-муттакун. Адамдардын эң жакыны мага такыбалар. Манкану ва хайсукану. Каерде болушпасын, ким болбосун, айырмасы жок. Өң башы капкара негир болсо дагы, аз жашаса дагы, айырмасы жок. Суроо жок? Вакыт калды. Жараткан Алла Таалам баарыбызга товфик берсин, баарыбызды таквалардан кылсын. Аллахумма джални минал муттакин. Амин. Баарыбыз таквалардан. Алладан дуада сурайлы. Ар бир намаздан кийин пайгамбарыбыз сураган дуалардын биринде бар мындай деп. Аллахумма инни ас'алукал худа ват-туқа вал-афафа вал-гина. Жактап алайын. Я Алла, мен сенен сурайым, туура жолду, жашоонун туура жолун сурайым. Хидаят. Такваны сурайым. Күнөөлөрдөн сактанып жашаганды сурайм. Вал-афаф, тазалыкты сурайм. Вал-гина, байлыкты. Негизги байлык жүрөктүн байлыгы. Ошол эле кезде материальный байлык да. Бирөөгө кор болбой турган, бирөөнүн көзүн карабай турган, бирөөнүн акчасын санабай турган, бирөөнүн дүйнөсүнө кызыкпай турган, жетишээрлик адалдан я Алла берекелүү ырыскы берди. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз, жакында эле ДТПга кабылып калдым эле. Жамаат менен дуа кылып коюңузчу. Чыгашасы жеңилирээк болсун. Жеңилирээк болуп калса экен. Алла Таалам жеңил кылсын. Кырсыктап калыпсыз, Алла Таалам өзү жеңил кылсын. Аллага кайтыңыз. Бул да азыркы айткандай бир сыноо. Ошону кимге ошо мойнуңузда катаңызды алып, жакшына келишип, Алла Таалам жеңил кылсын ишиңиздин баардыгын. Амин. Устаз, жунуп учурда мал же жандык сойсок болобу? Болот. Бул жакшы эмес деп айтылат, кээ бир аалымдар макруу деп. Бирок атак болот. Себептен жунуп абалда Куран кармаса, Куран окуса болбойт, намаз окуса болбойт го. Албетте, мисалы эми ал эменин шартында, ушу мал муздаганын шартында ал өзү эсептелбейт. Жок ал. Негизи ал жерде бисмилла да. Эстегенде мал сойгондо бисмиллахи Аллаху акбар деп соёйлу. Бисмиллахир-рахманир-рахим десек макруу болуп калат. Алла Тааланын райымын айтпайт ал жерде, бирөө жан чыгарып атсаң, мал союп атсаң. Бисмиллахи Аллаху акбар. Аллаху акбарды айтпай калсаңыз деле бисмиллахи десеңиз деле болот. Бирок мына жунуп адам сойсо болот, кээ бирлер макруу деп. Жуунуп алыш керек да, жакшы. Таза болсун дейбиз да. Так, менин суроом түш боюнча. Мен жаш кезимде түшүмө бир чал кирет эле. Намазым калып кеткенде түшүмө кирип, намазыңды калтырбай оку деп 3 жолу кирген. Андан кийин түшүмдө ошол чал менен арабтар менен жүргөн экенбиз. Ал аксакал мага ушул сенин пайгамбарың деп көрсөттү. Бою орто бойлуу киши экен. Кече күнү дагы түшүмдө пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Ага кызмат кылып жатыпмын. Жанында бир сахабасы бар окшойт. Бутуну укалап, ошондо мен чын эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрдүмбү? Эми мен точно билбейм, бирок караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким түшүндө мени көрсө, ал анык мени көрдү. Анткени шайтан менин келбетимде түшкө кире албайт деген. Шайтан любой адамдын келбетинде түшкө кире алат, пайгамбарыбыздан башка. Макулбу? Бирок ошол жерде пайгамбардын хулиясы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай экен?
Өңі башы чачы қандай екен, қашы қандай екен, пешенесі қандай екен, көзі қандай екен, сақалы қандай екен, киімі. Қысқасы айтқанда, ғалымдар ушуну сураганда ушуну айтат. Жөн эле нур жапжарык эле болуп калды, мындай эле деп калышы мүмкүн, бирок ушундай кулагыма айтылып турду. Мына пайгамбарым ушундай деле айтылып калышы мүмкүн. Мынаны эми тактоо керек болот да. Кандай эле көрдүң деп. Эми буйрган болсун баарыбызга, сизге дагы. Assalamu alaikum. İlim alsa bolou, жашым 26-да. Мага насаатыңызды айтыңызчы. Биринчи жолу сабагыңызга келдим. Болот. Илимди бешиктен көргө чейин алыш керек. Минал махд илал лахд дейт. Сөз бар. Пайгамбарыбыз айткан: "Утлубул илм валау кана бис-син." Кытайда болсун барып илим ал. Кээ бирлер ошол жерге барып анан мына дүнүйө илим айтат, андай эмес, шарият илими бул. Илим алыш керек туугандар. 26 жашта болсо эч ойлонбоңуз, сиз азыр жашсыз. Кудайга шүгүр, азыркы ушул учурда мисалы бир медресеге тияка бияка барганга мүмкүнчүлүк жок. Бирок Алла Таалам алхамдулилlah сизге мүмкүнчүлүк берди, кандай? Даватка чыгып алыңыз эми. Даватка эмне үчүн чыгат? Алам илим алыш үчүн чыгат. Илимдин эки түрү бар. Теория, практика. Практика дайыма теориядан күчтүү болот. Ошон үчүн даватка чыгып, нак даараттын илимин практика түрүндө, намаздын илимин, кызматтын башка жана башкалардын баардыгын практика түрүндө. Ошо менен биргеликте алымдарга жакын болуңуз, суроолоруңузду үйрөнүп, анан эң биринчи алгач Кур'ан-ы Каримди имамдардан, Куранды жакшы окугандардан үйрөнүңүз. Алипесин. Уже илим алып атасыз. Анан өзүңүзгө тиешелүү. Эмне жумушта иштейсиз? Ошол иш адалбы, арамбы сурап коюңуз. 24 сааттын акырын дараттын сүннөтүн үйрөнүңүз биринчи. Экинчиси намаздын сүннөтүн. Ушуну баарыбызга эле машалла. Алла разы болсун, сизден эстеп калдык. Эмне сүннөтүн үйрөнөлү биринчи? Даратта канча сүннөт бар? Кайсылар? Намазда канча сүннөт бар? Кайсылар? Ушуларды үйрөнүп алайлы. Бул илим бул. Андан кийин илим десе эле сөзсүз эле бар арабча сайраганды айтпайт. Арабча сайраган ол христиандар деле бар. Бутпарастар деле бар. Кеп илим ал менен ал чектелбейт. Албетте, араб тилди үйрөнүп, ал аркылуу анан кийин Кур'ан, хадиске кирет адам. Бирок негизги илим азыркы айтып аткан ишенимдерди оңдоп, ибадаттардын баардыгын эме кылып, макулбу? Илим амал менен чогуу болуш керек. Ошо менен кошо алыңыз, иншалла берекелүү болот. Кур'ан окуганды жакшы үйрөнүңүз. Кудай кааласа Кур'ан баардык нерсени үйрөтөт. Алхамдулилlah, мен намаз окуйм. Менин жанымда досторум жана жакын адамдарым намаз окушпайт. Көп айттым, болбой коюшту. Сиз дагы бир эскертип, дуа кылып коюңузчу. Мен алар менен бейиште чогуу болгум келет. Машалла, мына чыныгы дос деп ушуну айтат. Сиз жакшылыкка чакырганды токтотпоңуз. Бани Исраил болуп калбайлы. Булар болсо жакшылыкка чакыра берет эле, жамандыктан кайтара берет эле. Анан эч укпай койгондо анан токтотуп койду. Натыйжасында жакшылар менен жамандардын жүрөктөрүн Алла Таалам аралаштырып койду. Кийин Давуд пайгамбар, Иса пайгамбардын тили менен аларга каргыш кылды Алла Таала. Не болду алар? Маймылга айланды, чочкого айланды. Андан кийин жок болду. Мына сага. Ошон үчүн иншалла карап туруп, бир жакшылыкка чакырыңыз. Эгерде ошол бир жаман иштен кайтпай атса, дагы чакыра бериң, кайтара бериң. Анан жаман иштен кайтарбай койсоңузчу, сиздин жүрөгүңүз менен тигин жүрөк бир эле болуп калат эртең. Мөөрү басылып калат. Ошон жакшылыкка чакыра бериң. Уста, сизге эки түрлүү суроолорум бар. Жалпы суроо, жеке жашоого тийиш суроо. Жооп күтөм. Мен өзүм тарыхка кызыгам. Ошондуктан ислам тарыхын, адам затын тарыхын, адамга чейинки бүткүл ааламдын тарыхын билгим келет. Айтор канчалык кенен, канчалык абалкы учурдан башталса ошончо жакшы. Ошол илимди алуу үчүн кайсы китепти окуп баштоом зарыл? Бул эми караңыз, ишенимдүү тарых китептерчи, биринчи билип коюңуз, тарых китептерди жазган адамдар фасыктар көп болгон. Муаррихин көбү фасыктар. Тактабай эле анча-мынча жер оюн, түшүн кошуп эле уруп жаза бергендер көп болгон да. Тарых китебинде бизде устаздарыбыздан дагы өзүбүз да анча-мынча карап коебуз. Ибн Касир рахматулла алейхтин Аль-Бидая ва Нихая деген китеби бар. Аль-Бидая ва Нихая деп.
Менде 12 тому болуш керек. Арабча бирок. Bunun орусчасын сиз издеп сураштырып көрүңүчү, чыкканбы, чыккан эмеспи. Кыргызчасы го точно эле жок. Эгер бул жерде алхамдулилля эң бир кандай десем Куран, хадистен, туура сахабалар муатабар илим менен ошол мурунтан тартып жазылган да. Адам алейхисаламга чейинки биягынан тартып, машалла немелерден жакшы. Арманыбыз бар эле, просто баягы дарманыбыз жок да. Ушуну которуп жазсак. Азырында хидаяттын Куранга киши алдында иштеп аттык эле. Учурда ушундай тияк бияк ар кандай немелер болуп калат экен. Адам инсан баягындай алсыз болот экенбиз. Күчүбүз жетпей калат экен. Ошо Курандын тафсирин бир чыгарып бүтүп алсак, менде оюм бар эле. Ошо китепке отуруп, көп тарыхка кызыккан адамдар суранган да. Ушундай бир жакшы болсо, жакшы болот эле, ушундай китептер бар деп. Бир 12 том. Отуруш керек болот да, бирок азыр алхамдулилля мына окуп келген жаштар бар, машалла, билимдүүлөр бар. Аларга мындай кайрыла кетет элек, эгерде машалла деп калем, өнөрү барлар калемин көтөрүп эле бисмилла дей берсе, акырында бир томдон чыгарып берсе, канча пайда болмок. Так, анда башка да китептер бар чыгар. Эми менин илимимде биздин устаздардан укканыбыз эң ишенимдүү, бекем китептердин жана мындай кенен айтылган китептердин бири ошол. Аль-Бидая ва Нихая аты ушундай. Ибн Касир рахматуллаху алейх деген. Бул сороодон тышкары адамдын жүрөгүн жана мүнөзүн оңдоочу китеп керек. Аллаху акбар. Жүрөгүн жана мүнөзүн. Эми өзү Курани Карим бардыгын оңдойт да. Шифа лима фис судур, жүрөктү оңдогон китеп ушул. Эң жакшы абди ахлакка иннака ла аля хулукун азим Куран. Албетте дагы мындан башка Курани Каримдин эми мисалы чечмелөөсүн окуп, ошого кошумча имам Газали рахматуллаху алейхтин китеби бар. Ихяул улум деген. Ихяул улум деп. Ал китепти бир карасаңыз болот. Жакшы немеси менен. Бул суроого жеке жооп берсеңиз жакшы болот эле. Номер телефонум. Менин бирок жазууңуз совсем бир оймолоп, чиймелеп жазсаң, түшүнүксүзүрөөк. Телефон менен тем более, Муну өзүн жогойт. Туугандар мындай дастанды мындай кылайлы. Кыска нуска жазсак, азыр буну окуп берсек, баары анча-мынчасы жарымы уктап калат. Жарымы дагы болот. Чындай муну көп да бул. Бош убактарда неме кылып берели мени, алдагы эмес үмүт неме болбосун. Бирок сизден сураныч, суроо берүүчүлөрдөн сураныч. Сизге керектүү эң маселе точно тоготуп турган жерин айтыңыз. Мондай. Анан мындай болгондон кийин тура калсам, анан кайра уктап калсам, кайра туруп, анан чай ичип, анан отуруп, анан тияка мындай. Бул жерден убактыбыз аз да. Анан капада болуп калбасын да. Дамла менен сөзүм укпай койду, текеберлик кылды, анан мына деп. Муналарга эми карап. Бул да точно ошондой экен. Кыска нуска. Мынандайлар болсо, суроолор менен. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam. Өзүнө өзү кол салган адамга умраны багыштасак күнөөлөрү кечирилет иншалла. Иншалла Алла Таала мээримдүү. Умраны иншалла соон багыштасаңыз болот. Бирок мындай бир билип коюңуздар. Жалпыга бир жарыя кылып коюң. Көбү умра бадал деген түшүнүк менен көп суроо беришет да, көп мындай. Бирөөнүн атынан умра кылуу деген сөз да. Андай биздин шариятыбызда жок. Хаж бадал деген бар. Ажылыкты бирөөнүн атынан ажылык кылсаңыз болот. Мисалы, өтүп кеткен кишинин атынан ажылык кылсаңыз болот. Же тирүү эле өзү бара албайт. Төшөктө. Макулбу? Ушундай ооруга чалдыгып калган мисалы бара албайт. Ошонун атынан ажылык кылса, ажылык кадимкидей өтөт. Пайгамбарыбыздан сураган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан. Бирөө ошо атама ордуна ажылык кылсам болобу? Пайгамбарыбыз эмне деген? Атам мойнунда Алла Тааланын фарызы бар эле. Эгерде бирөө карыз болсо, карыздын акчасын берип койсоң, төлөнөт. Алланын фарызы акылуу да. Деп кыскасы айтканда, шариятыбызда бул боюнча хаж бадал деп коет, ажылыктын ордуна кылган өтө кенен айтылат да. Кыргызстандан ушул жерден бирок мурда өзү ажылык кылган болсун. Бир киши чоң атасына, атасына же болбосо бирөөгө ажылык кылай элек, ошого ажылык кылдыртып коеюн, убагында кыла албай калды эле десеңиз, Кыргызстандан ошо мурдагы барып келген, ажыга барып келген бир имамдарды же аалымдар менен сүйлөшүп,
мынал жерден жөнөтсөңүз, машалла, 51% болуш керек, аз дегенде акчасы. Кыскасы айтканда, же болбосо кээ бирлер ошол ажылыктан эле ошо Меккеден эле кылдырткандар дагы көп. Мунун алхамдулилля сообу. Эми умрага да ушундай деп түшүнүктөн салыштырмалуу түшүнүп алыштыр окшойт деп ойлойм. Умра бадал депчи андай жок. Түшүнүңүздөрбү? Умра бул сүннөт болгондон кийин, умраны бирок сообун багыштасаңыз болот. Кандай? Биринчи нафил умра кыласыз. Кандай кылат келсе? Жөн эле нафил умра кыласыз дагы. Ошонун сообун эми азыркы мынал өзүнүн жанына кол салып алган паланча улуу паланчага же түкүнчөгө деп кыскасы, анан ошонун сообун баардыгын багыштап, я Алла күнөөсүн кечир деп, сообун ошого я Алла жеткиргин деп сурасаңыз боло берет. Түшүнүктүбү? Менин атамдын бир тууган байке инилеринин балдары жакынбы же апамдын кийинки турмушундагы балдары жакынбы? Негизги эки жак менен тең катышу керек. Эки жак менен тең катышыңыз керек. Бирок атаңыздын инилери жакын. Биз суук жерде отурабыз. Анан иттин терисинен жасалган патегин колдонсо болобу? Тамандан сыз өтпөш үчүн базарда турабыз дейт. Болот. Чочконуку гана болбойт. Иттики патек болобу? Даже иттин немелери болот го мындай, деп коет эле. Сапаги. Я. Өтүк. Өтүкпү? Тумактарды кийчү элек мурда, азыр иттин тумактары жок болуп калды ошо. Же барбы? Жок, болот. Иттин эгер ит өзү арам, бирок терисин ашаткандан кийин алга алхамдулилlah иштетсе болот адам. Вот ошондо мисалы аюунун терилери деле, мынал ит го, мына биздин жаныбыздарда жүрөт, мына карышкалар барбы? Мына ошолордун деле терисин ашаткандан кийин үстүнө намаз окусаңыз боло берет. Тон кийип алсаң болот. Утка ороп алсаңыз болот, эчтеке эмес. Чочконук болот, бирок баягы бир эле шарт ашатылган болуш керек. Устаз бильярдный клуб ачып иштетсе болобу? Тапкан акча адал болобу? Жакшы эмесе. Ачып алып. Эми бир кичине бир бекетчилердин эмеси да. Бильярд. Жакшы эмес деп эле айтам эми. Албетте арам деп айта албайм эми. Дамла, мен бир жыл мурда түш көргөм. Түшүмдө асмандан бети көрүнбөгөн бирөө сүйлөдү. Максат ажыга бейиштен салам айт деп. Ошол кезде биз аябай ыйладык сүйүнгөнүбүздөн. Ушул түшүмө аманат катары жеткирип коеюн деген. Машалла. Рахмат. Алла разы болсун. Алла таала баарыбызга өзүнүн ырайымын берсин, саламын берсин. Мен Москва шаарында повар болуп иштейм. Мен иштеген жерде намаз окуй турган шарт жок. Аябай кичинекей. Отуруп окусам болобу? Же кечинде казасын окушума туура келип калып жата. Şu eптеп аракет кылыңыз. Ошол жерде хотя бы рүкүгөчү. Рүкүнүн фарызы эки колуңуз тизеге жетсе эле болду. Мынандай туттурсуз, эме кылып болуп, саждага. Саждага бүктөлүп болсун эми, кичине ушунчалык жарым метр кантип жер жок болсун эми. Ошону таап, иншалла, Кудай калса жарым метр жерде жакшы кыла албасаңыз дагы, хотя бы фарызын окуган. Каза кылып үйдө окугандан көрөк, мейлиби? Ошол жерде кысылып, сүннөттөр аткарылбай калса дагы фарызын аткарганыңыз жакшы. Сиз өз аракет кылыңыз, дуа кыла бериңиз, Алла таалам сизге мындан да жакшыраак иш берсин. Адалыраак, намазды да спокойно окуй турган иш берсин. Биз да дуа кылабыз. Келинчегимдин жүрөгүн текшерткенде врач эркек экен, көкүрөгүн ачып рентгенге салат. Ушул боюнча эмне дей аласыз, устаз? Келинчегимдин жүрөгүн текшерткенде врач эркек экен. Жүрөгүн текшерткенде врач, көкүрөгүн ачып рентгенге салат. Ушул боюнча эмне? Жок, мындай караңыз. Азыр аялдар врачтар да эле болуш мүмкүн. Кудайга шүгүр, азыр аялдар машалла аябай мына өзгөчө кесиптик мына врачтык немеде күчтүү. Тапсаңыз болот эми. Эми эркек эми совсем аял жок болуп калганда, анан аргасыздан жанында туруп, эми ден соолук болгондон кийин каратсаңыз бөлөк. Ошондо да толук чечтирилбейт. Ооруган жерин ошол жерде гана акырын жөнөкөй бир көйнөкөй аны айрыппы же болбосо чечиппи, ошол жерден гана. Толук жылаңачтак болуп анда рентген андай болбойт.
Иншалла андан көрө ошол жерге бир аялга жанында иштеп аткан медсестралар же болбосо башка кичине врачтар бар. Ананы бас, буну бас, мындай кыл деп ошону айтып берсин, эркек да өзүн сактасын. Эми бирөөнүн аялы аны жылаңач жерип, аны жылаңач кылып, аны көрө турган, аны көкүрөктөн көрө турган ал жакшы эмес да. Ошондой тигилерге да. Түшүнүктүү болдубу? Демек иншалла карап туруп карашыбыз керек. Аялдарды ошондой өзгөчө аялдар өздөрү рентген кылып карасын. Эркектерге неме болот. Анан кээде азыркындай мындай форс-мажорный ситуация болуп калса, аял табылбай калды. Ошол учурда да шарият анан уруксат берет. Ошондо дагы махрам жанында болуп, анан толук чечиндирбей, ооруган жерин гана караса. Мен Москвада торговый центрдин ичинде иштейм. Ошол жерде даарат алганда бети колдорду раковинага жууйм. Бирок буттун дааратын унитазга баклажка менен суу куюп жууганга туура келет. Себеби раковина көпчүлүктүкү болгонго ал жакта бутту жуусам, динден кабары жоктор туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Ушул кылганым туура эле, туп-туура. Ошондой кылыш керек. Адам кээ бирлерде адамдар аны түшүнбөйт эми. Ошон үчүн бутун көтөрүп жууп атсаң, анан кичине наркыларга туура эмес. Ошондо баклажка менен куюп жууп коюш керек. Аттахиятта имамдын артында аттахият дуасын имамдан кечирээк окуп, кечирээк турса болобу? Жок, имам менен чоң эле болуш керек. Бирок аттахият бул важип болгондон кийин карап туруңуз. Сиз мисалы кичине калып калдыңыз. Кандай болуп калды? Сиз имам тезирээк окуйт экен. Сиз кичине акыраак окуйт экенсиз. Ал туруп кетти, бирок сизди аттахиятты абдуху ва расулу окуп туруп анан туруңуз. Бираз кечиксе эчтеке эмес. Бираз кечиксе эч нерсе болбойт. Яндекс таксиде алган заказына карап бонус берет. Аны акча кылып которуп алабыз. Ошол бонус акча бизге адал эле болобу? Заказына карап бонус берет деген эмне деген сөз бул, кандай? Кандай деген? Эмне деген? Көп заказ кылса ошого бонустар берет. Премия деген сөз. Бул мынау жөн эле кардалгабы же таксистин өзүнөбү? Көп заказ алса, көп иштесе аны бонус берет. Проблема жок. Жакшы эле бул. Бул баягы иштерди көп иштесин, жакшыртсын деген бир мотивация катары кичине кошумча акча берет экен да. Нормально. Ассаламу алейкум дамулла, ва алейкум ассалам. Даки носкилерин сурайын дегем. Маасы катары кийсек болобу? Даки носки баягы немеби? Азыркы суу өтпөй турган немелерби? Эми туугандар, мен муну точно айтсам мындай да. Муфтиятка алып барыңыз ошо носкинин өзүн эле. Алып барып туруп, анан кийин Кудай кааласа ошо фатва бөлүмүндө нар жак берип көрсөтүп туруп, жакшы десе тарта беребиз. Ажеке, мал жандык бир нерсе жоголсо, табуу үчүн кандай дуа амалдар бар? Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Ушуну айтыңыз 11 жолу. Кажет намаз окуңуз. Анан милицияга барыңыз. Анан азыркы айылдарда WhatsApp группа деген чыккан экен. Сен уюң тиякта жүрөт, буякта жүрөт деп эле, машалла. Жакшы тапканга жардам берем. Устаз, жездем эжемди ар ким менен жүрөт деп туугандарга жамандапты. Атаң жок, кимге ишенесиң дейт. Сөз таасир бербейт. Тагамдарды айтып, күч колдонуп, урдуруп койсок болобу? Болбойт э. Астагфирулла. Кандай кылалы эми күйөө баланы пайгамбар сыйлаган. Эми акырын иншалла эжеңерге да таквалыкка чакыргыла. Анан кийин экөөнү акырын дааватка жибергиле. Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Сиз мээнет кылгыла да чайга чакыргыла. Анан ошол жерге чогуу даават берип, алхамдулилля неме кылып. Жакшы сөз айтыш керек да. Мен өз айлыгымдын эсебинен бир тууган агам менен умрага ниет кылып аттым эле. Бирок жолдошум каршы болуп атат. Кандай кылсам болот? Жолдошуңузга баш ийесиз. Уруксат бербесе болбойт. Эгерде уруксат берип койсо, өзүң кошо ала кеткеле жакшы болот. Болбосо сөз уруксат керек. Кайнатам сөгөт. Кичине келинмин. Кайненем үндөбөйт. Ошентип жүрүп, 2 балам түшүп калды. Ортордо бир балабыз бар. Кайненемдер жашатпай жатат. Не кылсак болот? Күйөөм экөөбүз, мамилебиз жакшы. Кайнатаң билбейм, сөккөнгө вообще акысы жок келин сөккөнгө. Тем более келини.
Kız bala. Başka birinin kızı. Даже özüңdükün sökкөнгө акың жок. Başka birinin тиякта турсун. Тооба кылдым мен. Буну эмне деп айтасыз? Убакта болуп калды окшойт, а? Чыңгырай баштады бардыгы. Мейли, эмди. Алла таалам кайнатаңызга инсап тофик берсин, сизге сабырдуулук берсин. Жакшы кызмат кылып, сөз кайтарбай, Алла таалага таштап коюп, көңүлүңүзгө албай, көп чөгүп кетпей, алхамдулилля эми ага теңелбей, колуңдан келген жакшылык кызматты кыла бер. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.